Assalamu alaikum, hurmattуу agayın tuğanlar, mekendештер. Kırgızlar жақшы bir жақшылыққа жеткенде ушинтип Кудай таалама жалынып төлөө өткөрүшөт. Биз дагы мына бүгүн Кудай таалама жалынып атабыз. Кудайга шүгүр кылып атабыз. Ийгиликке жетип, кыргыз эли монтип кубанычы коюна батпай, ошону белгилеп атабыз. Төлөөбүз кабыл болсун бир туугандар. Кыргыз эли буга татыктуу, жакшы жашоого, ушундай жыргал заманга. Ушул жолдо ким мээнет кылган болсо, ким аракет кылган болсо, ким күрөшкөн болсо, баарына Кудай таалам ыраазы болсун. Бул биздин балдарыбыздын, келаткан поколениянын келечеги үчүн күрөшүш керек болчу. Муну эми мурунку кийинки деп Садыр Нуркожоевич айтып атпайбы, бир туугандар, биз азыр бөлүнбөшүбүз керек, эч качан кыргыз эли. Биз ушул жолдун мына жыйынтыгы ушул болду. Кыргыз эли эң чоң бизге дөөлөт, бул элдин ынтымакка келиши, бир туугандар. Мындан өткөн дөөлөт жок, мындан өткөн байлык жок. Ушул Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Ташиев ушул элди башын бириктирип, ушундай улуу жолго баштап кеткени, бул эң чоң дөөлөт ушул. Ушул жол буюрса кыргыз мамлекетин улуу империяга алып барат, улуу держава болобуз. Биз ушул жордо мына Садыр Нуркожоевичтин артында тургандар, мекенчилдер акчага, бийликке, дүйнөгө кызыкпай, ушундай кандай азыр турсак, ошондой таза болсок, ошол мээнетке баарыбыз жалпы тилегибиз да оюбуз бир болсо, биз улуу кыргыз мамлекетин курайбыз. Бизге баары эле кошулуп келет. Мына биз тажиктер жерди алып алды, казактар жерди алып алды, анан Кытай жерди алып алды деп ичибиз ооруп жүрөт. Туура. Бирок биз улуу мамлекетти ушул жолго түзсөк, ошол Тажикстанда, Казакстанда бүт баары эле Кыргызстандын ичине кирип бир эле мамлекет болуп калабыз баарыбыз тең. Ушул жол буюрса башталды, бир туугандар. Бул эми этап менен жүрөт, келет. Биз ошон үчүн мына Садыр Нуркожоевичтин артында турган команда ошондой аягына чейин бекем туралы, аягына чейин акчага, дүйнөгө, бийликке, ичара, интригага, көрө албастыкка, ичитардыкка эч качан алып ушул идеянын тегерегинде баарыбыз бийлеген дагы улуу кыргыз мамлекетин куралы. Буюрса ошол 28 январдан баштап башталды деп эсептей берсек болот, бир туугандар. Ушул жолго бизди баштап келген, эң башында ушул эч ким башында тура албай, монтип көзүбүз жайнап турганда, Каныбек агай, мына Каныбек Осмоналиевке чоң рахмат. Медет Омошевич, сизге да чоң рахмат. Ушул аксакал болуп, силер башыбызда туруп, баш көз болуп, бизге жол көргөзүп, акыл насаатыңарды айтып туруп бериңер. Керек убакта эми жаштар, эми мекендештер, мекенчилдер, биз ушул кишилер үчүн кызмат кылып берели иншалла. Кызыкпайлы, дүйнөгө, акчага, бийликке кызыкпайлы. Эми мындай сөз болуп атат да, бир туугандар. Бул улуу жолду ар ким ар кандай түшүнөт экен. Бирөө алдын ала түшүнөт, бирөө убагында түшүнөт, бирөө кеч түшүнөт. Биз пайгамбарыбыздын жашоосунан үлгү алышыбыз керек. Пайгамбарыбыз баарын башын кошту. Башкесердин дагы, соодагердин дагы, сойкунун дагы, жемкордун дагы, коррупционердин баарын башын кошту. Пайгамбарыбыз эч кимден өч алган жок. Себеби пайгамбарыбыз ошондой адамгерчиликтин улуу даражасын көргөздү. Мекенчиликтин, патриоттуктун, ыймандуулуктун эң улуу даражасын көргөздү. Бизде ошондой шанс бар, бир туугандар. Могул адам көргөздү, патриоттуктун, мекенчиликтин, ыймандуулуктун, кайраттуулуктун эң чоң даражасын көргөздү. Баарыбыз биргели, баарыбызга жетет, ырыскы жөн эле агылат. Кудайым буйрса, баарыбыздарга ийгилик алсындар. Мурунку кийинки деп бөлүнбөйлү. Баарыбыз кыргызстандыктарбыз. Ошол кыргызстандыктар болуп жүрө берели. Мен